Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбек уулу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Көлбаевдин жигиттери Тоша менен Патап Мекеним Кыргызстан партиясын электен өткөрүп турган. Жөн эле эсиңерге сала кетейин дедим эле. Бул сүрөттө Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын депутаттыкка талапкерлер тизмесине кирүүгө жанталашып, аларга кудайындай сыйынып жаткан Акылбек Жапаров менен Каныбек Иманалиев. Эми мындан кийин бул крокодилдердин бир да сөзүнө ишенбегиле деп билдирди 16 декабрда журналист Адил Турдукулов Twitter социалдык тармагындагы баракчасында. Эске сала кетсек, бир болчу Акылбек Жапаров менен атамекенчи Каныбек Иманалиев чындыгында эле 19 августта Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын шайлоо алдындагы съездине катышып, партиянын депутаттыкка талапкерлердин тизмесине киргизилген эле. Бирок партиянын көмүскөдөгү тең төрагасы Раим Матраимовго көмүскөдөгү экинчи тең төрагасы Камчы Көлбаев телефон чалып, табылга партиясынын мүчөлөрү Патап Кайман аты менен бергилүү Талант Сарбагышев менен Тоша Кайман аты менен бергилүү Туганбек Чолпонбаевди тизменин арт жагынан алды жагына жылдырууну суранат. Раим Матраимов тизменин алдындагы Акылбек Жапаров менен Каныбек Иманалиевди ыргыта чаап, 17 катарга Талант Сарбагышевди жана 29 катарга Туганбек Чолпонбаевди коет. Ошентип Акылбек Жапаров менен Каныбек Иманалиев талаада калышат. Анткени ал учурда башка партиялардын баары эбак эле тизмелерин түзүп, съездерин бекитип алышкан эле. Бул эки баатыр бүгүн да ызы чуунун үстүндө жүрүүдө. Акылбек Жапаровдун аялына жаздырган бир бизнесинен 200 миллион сомдук салык жашыруу такталып, азыр аны элдин казынасына төлөп берүүдө. Ошондой эле Акылбек Жапаров Максим Бакиевке караштуу канттагы миссияны кантип өзүнө жаздырып алганын, же Жаныш Бакиевке караштуу Жеңиш аянтынын бет маңдайындагы мейманканага кантип ээлик кылып келе жатканын да калайык калка түшүндүрүп, кайтарып берсе жакшы болот эле. Ал эми Каныбек Иманалиев тарыхый эстелик катары таанылган Эркин Тоо басмаканасын алдамчылык жол менен приватташтырып алганын мойнуна алып, эл эсебине өткөрүп берсе, укук коргоо органдары козгогон кылмыш иши да жабылып калат беле. Баса, депутаттар Акылбек Жапаров менен Каныбек Иманалиев Киримтөбөл Камчы Көлбаев менен Раим Матраимовдун ысымдарын оозангандан коркушабы. Айтор коомчулук булардын оозунан бул ысымдардын чыкканын али уга элек. Депутаттар Аида Касымалиеваны вице-спикерликтен кетирүүгө кол чогултуп жатат. Аида Касымалиеваны вице-спикерлик кызматтан кетирүү боюнча депутаттар кол чогултуп жатат. Бул маалыматты парламентарийлер тастыктады. Эл өкүлү Айсулуу Мамашева парламентте бул тууралуу өз ара сөз болуп жатканын билдирди. Мен деле кечээ уктум. Аида Касымалиеваны вице-спикерликтен түшүрүүгө кол чогултуп жатышыптыр. Бул маселени КСТП фракциясынын жыйынында карай турган айтылууда. Азырынча буга эмне негиз болуп жатканы белгисиз. Вице-спикерликке Гүлкан Молдобекованы көрсөтүп жатышат, деди Мамашева. Дагы бир депутат Бактыбек Турусбеков кол чогултуп жатканын кесиптештеринен укканын, бирок өзүнө кол коюу сунушу түшпөгөнүн айтты. Вице-спикерлик кызматка көрсөтүлөт делген Гүлкан Молдобекова КСТП фракциясынын мүчөсү. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрайымы. Белгилей кетсек, 2018 жылы декабрь айында КСТП фракциясы кезексиз жыйынга чогулуп, Асел Кодуранованы вице-спикерликтен алып, анын ордуна депутат Аида Касымалиеванын талапкерлигин колдоп берген. Натыйжада жогорку кеңеш аны вице-спикерликке бекиткен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы чагымчыл маалымат тараткандарга чара көрөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети социалдык тармактарда аймактар жана улуттар аралык кастыкты козготууга багытталган чагымчыл материалдардын таралышы боюнча иликтөөнү баштады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, чагымчыл материалдар өлкөдөгү коомдук жана саясий кырдаалды урчутуу максатында жайылтылууда. УКМК чагымчыл материалдарды жайылтууга катышкан адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Ошондой эле УКМК аймактар аралык кастыкты козготуу максатында чагымчыл материалдарды тараткандарга кылмыш жаза жоопкерчилиги каралгандыгын эскертти. Жээнбековдор сотко качан келери айтылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир тууган иниси жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков жогорку сотко чакырылган. Бул маалыматты жогорку соттун басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык үстүбүздөгү жылдын 16 декабрында Жээнбековдорду жабырлануучу катары чакыруу боюнча арыз келип түшкөн. Ал канааттандырылган. Жээнбековдор Ош облустук ички иштер башкармалыгынын экс башчысы Абдилат Капаровдун иши боюнча жабырлануучулар катары сотко келишет.
Жогорку сот кассациялык инстанциядагы сот болгондуктан биринчи жана апелляциялык инстанциялардын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген актыларын карайт жана кылмыш ишинин материалдарынын негизинде кассациялык даттанууларды карайт. Процесстин бардык катышуучулары белгиленген сот отурумунун орду жана убактысы жөнүндө тийиштүү түрдө кабардар болушат. Бирок тараптардын келбей калышы кассациялык даттанууну кароого тоскоол болбойт деп билдирди басма сөз кызматы. Сот отуруму 12 январга белгиленген. Бишкектеги гүл саткан дүкөндөрдүн бири өзүнүн Instagram баракчасына маска жана капюшон кийген жигиттин гүлдү уурдап кеткен видеосун жарыялады. Жигит менен гүл сатуучу кыз менен кыска сүйлөшүүдөн кийин столдун үстүнөн башка бирөөнүн кызыл роза гүлдестесин алып, кызды түртүп качып кеткен. Жигитти салонго кире бериште такси күтүп тургандыктан аны кармашкан эмес. Салондун кызматкерлери унаанын мамлекеттик номерин карап чыгууга үлгүрбөй калышкан. Салондун өкүлдөрү акыркы эскертүү менен букет гүлүн уурдаган жигитке дагы кайрылышты. Эгерде сиз бизге 3 күндүн ичинде келип гүлдесте баасын төлөбөсөңүз, анда биз укук коргоо органдарына кайрылабыз. Гүлдестенин айынан жашооңузду бузбаңыз деп жазат салондун өкүлдөрү. УКМКга Ташиев келгени кылмыштуу дүйнө менен күрөш күч алды. Чорныйлардын ана башы кармалгандан бери каалагандай жүрүп, өз билгенин кылган каралар ээн эркин көчөдө баса албай калды. Жалал Абадта далайдын азабын жедирген чач кармалса, Ошто өзүн кожоюн сезген Женго качып издөөдө жүрөт. Эми бул каралардын дагы далайы кармала турганы тар чөйрөдө сөз боло баштады. Мына, анык эл үчүн кызмат деген ушул. Азыр криминалдардын мыйзамсыз аракеттерин ооздуктагандан кийин биздин чөнтөгүбүзгө кол салып жүргөн коррупционерлерге да кенен кезек жетет. Ансыз деле күнүгө жеп ичелер пачкалап кармалып, өлкө казынасына миллиондогон каражаттарды төгүп жатышат. Ылайым эле ушундай болуп, элибиз тынчтыкта жана жетишкендикте жашаса экен. Азамат Ташиев мырза, ушунусунан жазба. Орусиянын биринчи каналындагы «Время» берүүсүн алып барган Екатерина Андрееванын мушташкан видеосу интернет тармагына чыкты. Сыягы окуя киримдөөчү бөлмөдө болгон. 59 жаштагы алып баруучу жаш кызды учура тепкенин тасмадан көрүүгө болот. Айланадагы аялдар арачага түшүшкөн, окуя эмне менен аяктаганы белгисиз. Социалдык тармактын колдонуучулары Андрееванын чеберчилигине баа берип, андан мушкер чыкса жарашмак экен дешүүдө. Укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров башкы прокуратуранын алдына тынчтык акциясына чыкты. Бул жолу Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековдун 13 жаштагы кызды зордуктаган адамдарды сот жоопкерчилигинен бошоткон өкүмүнө каршы оюн айтып, судьяны жоопко тартууну талап кылууда. Адилеттик органынын расмий өкүлү болуп туруп 13 жаштагы кызды зордуктаган кылмышкерлерге жаза бергендин ордуна экөөнү бошотуп, бирөөнү 7 жылга эле кесип койгону мен үчүн оор болуп жатат. Бул судья Содонбековдун үстүнөн кылмыш иши козголуусун талап кылып жатам. Иш кайрадан ачылып, адилет каралсын. Башкы прокуратурада турганымдын себеби бул эң башкы көзөмөл органы болуп саналат. Эми булар бюрократияга салып, эми бул тоңдо болгон иш экенде олтуруп алышпасын деп жатам деп түшүндүрдү акция уюштуруу себебин. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.